өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларга Спутник Кыргызстан радиосу менен биргеликте башка жагынан көз сал. Бишкек 89 жана 3 FM, Ош Жалал Абад 107 жана 1 FM, Нарын 95 жана 1 FM, Чолпон Ата 105 FM, Каракол 89 жана 3 FM, Талас 101 жана 1 FM, Баткен 101 жана 9 FM. Жуманын 7 күнүндө 24 саат бою Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ачык айтып, ак сүйлөшөбүз. Спутник Кыргызстан радиосунда Ачык кеп программасы. Ачык айтып ак сүйлөйбүз деген уран менен Ачык кеп программасын ачык деп жарыялайбыз. Микрофондо мен Шабдан Абылгазуулу. Биз бүгүн Ачык кеп программасынын алкагында азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануунун сапаты тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда конокто азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануунун сапатын жакшыртуу коомдук бирикмесинин координатору Калида Аманова жана коомчулук менен байланыш түзүү боюнча адиси Тагир Осмоналиев. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу угармандар, биз кыргызстандыктардын тамактануусу жана деги эле туура сапаттуу тамактануу үчүн көрүлүүчү аракеттер тууралуу сүйлөшөбүз. Сиздер да катарыбызга кошулсаңыздар болот. Спутник Кыргызстан радиосу YouTube каналыбыз аркылуу, ошондой эле Спутник Кыргызстан уналгысы Facebook баракчабыз аркылуу көрүп, ошол жактан комментарийлерди жазып, биздин конокторго суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мындан тышкары эфирибизди биздин жыштыктар аркылуу тыңдап 0312 66 42 82 номери аркылуу студияга түз байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле 0500 66 42 82 номерлерине WhatsApp жана Telegramдан сурооңуздарды калтырып эфирге катышсаңыздар болот. Ал эми мен алгачкы суроону берүү менен эфирди баштайын. Ушул өлкөдө тамактануу жаатында эмнелерди айта алабыз? Бүгүнкү күндө абал кандай? Өлкөдө жакшынакай кадамдар кабыл алынып атат. Мисалы, азыркы мезгилде 2019-23 жылга кабыл алынган азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы иштеп жатат. Бул программа негизги өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоонун бири болуп саналат жана камсыздоо жаатындагы негизги багыттарды белгилейт. Андан тышкары туруктуу өнүктүрүү максаттарынын өзгөчө экинчи коюлган максатын аткарууга чоң аракеттер жасалып, анын милдеттери жана индикаторлору кошо алынган бул программада. Муну менен бирге ушул эле программада саламаттык сактоо, билим берүү, экономикалык жана социалдык сектордун тармактарын өнүктүрүү программаларына интеграцияланууга тийиш болгон талаптар жана чектөөлөр бардыгы аныкталган. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясаттын маанилүү бөлүгү катары каралууга тийиш бул программадагы жоболор. Андан тышкары азыр өкмөт биздин өлкөдө тамактанууга тиешелүү 4-5 закон кабыл алынган. Бул биринчи иретте азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө закон, балдарды эне сүтү менен чоңойтуу закону, тузду йоддоо профилактикалык иштерди жүргүзүү үчүн жана байытылган ун боюнча закондор кабыл алынган да. Бул жакшы иштер. Мына ушул жарандык коом аркылуу азыркы мезгилде өлкөдө көп тараптуу азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча платформа түзүлгөн. Бул платформада азыр өкмөттүн министрликтеринин өкүлдөрү, академиялык сектордун өкүлдөрү, андан тышкары жарандык коом, депутаттардын атайын тобу бар, бизнестин тобу бар дагы. Андан тышкары дагы бир чоң жетишкендиктер болду. Бул акыркы 2 жылда эки областта, Нарын жана Ысык көл областтарында ошондой эле суб национальный деп коебуз, эми облустук көп тараптуу платформалар түзүлдү дагы. Алар дагы ошол пландын өзүлөрүнө тиешелүү, облуска тиешелүү пландарды өнүктүрүп, түзүп,
иштеп чыгып, анын мониторинг жүргүзүп, обзорлорду жүргүзүп, ошол жердеги жергиликтүү бийликтер менен элдин азык түлүк коопсуздугу жана тамактануусун жакшыртуунун үстүндө иштеп жатышат. Дагы бир абдан белгилеп кетчү нерсе, мына азыркы мезгилде мына кечөгүнү эле, азыр сиз дагы жаңылыктарыңызды айттыңыз, Баткен облусуна дагы өкмөттүн ыйгарамдуу өкүлчүлүгү өзүнүн токтомун чыгарып, көп тараптуу платформа Баткен областында түзүлдү. Биздин максат ушул ар бир областта ушундай пландарды түзүп, ал болсо ар бир айылдын, ар бир райондун көйгөйлөрүнөн чыгып, мурдагыдай план үстүнөн ылдый түшпөй, төмөндөн өйдө көтөрүлүп, элдин мүдөлөрүн жана алардын көп проблемаларын чечүүчү маселелерди планга киргизүү максаты да. Мына бул дагы бир чоң жетишкендик, ушул көп тараптуу платформанын иштери. Андан тышкары анын жобосу иштелип жатат, бекитилүүгө ушул өкмөткө берип атабыз. Оперативдүү башкаруу документи, ошол пландарды кандай отчет жазыш керек, негизи пландын өзүн кандай түзүш керек, ушундай жакшы нерселер болуп атат да. Дагы бир ушунун баардыгын, жанагы айтып өтүлгөн закондордун баардыгын жакшы иштесе көп жетишкендиктерге жетет элек. Бирок азыркы мезгилде салыштырмалуу, мисалы ошол эле Тажикстан бизден көп көрсөткүчтөр боюнча артта деп эсептейбиз, бирок ушул анемия же болбосо ушул тое жебестик ушул анемия сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүдө керек болсо Тажикстан бизден ылдамыраак, ыкчам кыймылдап атышат да. Анан биз ушул биздин көйгөйлөрдүн баарын чечүүгө изилдөө жүргүздүк. Закондордун баарында эмне үчүн бир жакшы иштей албай атат деп, ошондо биринчи көйгөйлөрдүн бири бул атайын терминология ушу тамактануу боюнча иштелип чыга элек экен дагы. Ар бир закондо, жана өйдө айтып кеткен закондордо тамактанууну ошол жетишсиз тамактануу, тое жебестик же болбосо толук кандуу тамактануу деп ар кандай терминдер менен атайбыз дагы. Анан ар бирөө өзүнүн баягы маанисин салат да ага. Мына ошонун баарын иштеп чыгып, анын бир жетектеген чоң деги үстүнөн бир закон болуш керек экен. Ал же отраслевой закон, же болбосо мына биз азыр ушул учурдан пайдаланып сунуштайт элек, Конституцияга туура тамактануу, туура толук кандуу тамактануу деген укук кирсе депчи. Ушул абдан туура болот эле, анткени анда бардык закондорду ошого ылайыктап туруп тамактанууга чоң көңүл бурулат эле. Анткени пандемия өзү эле көрсөтүп койду, ковид канчалык биз ушунчалык сезимталбыз бул маселеге. Анткени тамактануу жакшы болбосо биз көп алдыга өсө албайбыз. Бул эртеңки биздин күн, балдардын ден соолугу, аялдардын ден соолугу, ушулар биринчи иретте начар болуп атат да. Мына ушундай сунушубуз бар. Конституцияга ушундай кошумча кирсе, туура тамактануу укугу деп. Бул боюнча негизи мыйзамдар бар, тийиштүүчү жоболор чыккан, иш аракеттер деле кайсы бир деңгээлде жүргүзүлүп келет. Бирок чынында абал кандай тамактанышат кыргызстандыктар өзүчү? Могу коронавирустук инфекцияда көрсөттү да, чындап эле жогоруда сиз айткандай туура тамактануу, сапаттуу тамактануу кайсы бир деңгээлде иммунитеттин көтөрүлүшүнө дагы кошумча болот деп атышпайбы? Анан ошондо кыргызстандыктардын иммунитети, ден соолугу ушул тамактануудан кандай тамактанат экенин көрсөтүп койду десек болот да. Тайыр мырза, ушу сиздер кандайдыр бир изилдөөлөр жүргүздүңүздөрбү? Кыргызстандыктар бүгүнкү күндө кандай тамактанат экен, абалы кандай экен? Рахмат. Эми биз негизинен ошол биздин мамлекеттин улуттук статистика комитеттин маалыматына ар дайым ошо маалыматтарга таянып иш чараларыбызды өткөрөбүз да. Бул жерден мисалы азыр эле ошол айтылып кеткендей, мамлекет тарабынан ошол мыйзам долбоорлору иштелип чыгат. Бирок тилекке каршы ошолордун мыйзамдардын иштелиши боюнча, мисалы ошол эле мыйзамдардын иштелиши боюнча бул деген жогорку кеңештин депутаттарынын полномочияларында бар. Ошо жогорку кеңештин депутаттары ошо ар бир закондун иштелишин аягына чейин бир гана кабыл алып койбой, көзөмөлдөш керек да. Ошондон улам ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ошо жогорку кеңештин депутаттары ошо тамактанууга тиешелүү болгон мыйзамдарга көңүл буруп, ошолордун иштелиши боюнча, аткарылышы боюнча көңүл буруп койсо абдан жакшы болмок да. Дагы бир көйгөй бар, бул деген көбүнчө биздин мамлекетте ошол тамактанууга болгон көңүлдү именно бейөкмөт уюмдар бөлүп турушат да. Анткени мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан мыйзам долбоорлор иштелип берилет. Ошол мыйзам долбоорлор кийин
күчүнө киргенден кийин ошол мамлекеттик органдар ишке ашыш керек да. Бирок тилекке каршы биз ошол өзүбүз тарабыбыздан жардам берели деп атабыз. Ошол бардык Кыргызстанда ошо тамактанууга байланыштуу болгон донорлорубуз бар, партнеры по развитию. Ошолордун бардыгы менен биргелешип, жогорку кеңештин депутаттары менен, өкмөт менен, бардык министрликтер менен биргелешип жана бизнес сфера менен, академ сектор менен бардыгыбыз менен биргелешип ошол көп тараптуу платформага кирип биргеликте иш алып барууга сунуштарыбызды бергенбиз буга чейин өкмөткө деле, премьер-министрге. Биз ошол эң негизги максатыбыз ошол платформаны биринчи вице-премьер-министр башкарса жакшы болмок деп ойлойбуз. Анткени ошол биринчи вице-премьер-министр Кыргызстанда ошол Совет по продовольственной безопасности деген бар, ошол советти башкарып турат да. Эгерде ошол позиция адам ошол платформаны башкара турган болсо, анда бардык министрликтерди бир эле ошол көйгөй боюнча, тамак аш көйгөй боюнча жана азык түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча бардык иш аракеттерди биргелештирсек, ошондо чоң жетишкендиктерге жетмекпиз да. Ал эми ошол эле статистикага таянган болсок, бул жерде туура тамактануу үчүн жарандарыбыз ошол өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди, жашылча жер жемиштерди бир күнүнө 400 грамм, суткасына 400 грамм жеш керек экен. Бирок киши башына ар бир кишиге 400 граммдан кем эмес күнүндө жеш керек экен. Бирок тилекке каршы бизде көп эле жарандарыбызда андай мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк болсо деле андай маалымат жетпейт да, билишпейт. Ошо мамлекеттик органдар дагы ошо маалымат жагынан дагы жеткирсе абдан жакшы болмок да. Эгерде ар бир жараныбыз ошо билсе кандай тамактаныш керек экен, туура тамактаныш. Анткени туура тамак, адам баласы туура тамактанбаса, ошол оорулардын бардыгы ошол тамактан келип чыгып атат да. Ошол эле железодефицитная анемия деп атабыз. Жана ошо бөлөк даже ошол витаминдердин кээ бир адамдарга даже толук адамдарыбыз бар, арык адамдарыбыз бар. Ошолордун бардыгы ошол туура тамактанса, бул деле оору болуп эсептелет да. Эгерде ошолордун бардыгы туура тамактанса, ошол маалыматты билишсе, анда биз ошол чоң жетишкендиктер жетмекпиз. Анткени Кыргызстан, биздин мамлекетибиз өзү ошол Бириккен Улуттар уюмунун атайын ошол цели тысячелетия деген бар, ошол ЦУР, цели устойчивого развития деген бар да. Ошол жерде мисалы 17ге жакын целдерди кабыл алган, ошолорду целдерге жетишебиз дегенчи 2030-жылга чейин максаттарга. Ошол максаттарга жетишүүдө ошол тамактануудагы бир 2-3 позициясында бар да ошол жердечи. Жогоруда айтып калдыңыз да, 400 грамм ар бир адам күнүнө жеш керек экен деп. Негизи Кыргызстанда канча жеткен? Мындай статистикалык биз андайды жүргүзгөн эмеспиз. Калида мануна анан ошол жаатта айтып калбадыкпы? Жүргүзүлүш керек деп эле тактап атабыз да. Өкмөт мыйзамды, жогорку кеңеш мыйзамды жазып берип атат, өкмөт аткарыш керек. Кыргызстандыктар ушундай тамактаныш керек. Чынында кандай тамактаныш керек? Эмнелерди жеш керек? Кайсыл жагынан жетишпей атабыз? Тажикстандан дагы биз кичине артыракта калып кетип атабыз дегендей айттыңыз. Эмнелери кайсы жагынан жетишпей жатабыз? Ошол Тахир мырза айткандай жер жемиш жеген жагынанбы, же байытылган жанагындай витаминдүү тамактаргабы? Негизи баягы кыргыздар айтып коебуз го, аябай дасторконубуз берекелүү, күндө эт жеп турбасак карышкырдан көбүрөөк эт жейбиз деген таризде көп айтылат да. Бирок чынында ошондойбу, ошондой эмеспи? Чындыгында ушул туура тамактануу жөнүндө элдин арасындагы маалымат азыраак болуп жатат. Бирок мындай да, өзгөчө жанагы биз 5 квинтилге бөлүп коебуз го элди. Ошол биринчи жана экинчи квинтилдеги адамдар көбүнчөсү ошол толук туура тамактанууга жетишсиз болуп атат десек болот да, мүмкүнчүлүктөрү. Анткени ошол эле Нацстат комитеттин берилген данныйлары боюнча белок жана май жыры да, чоң адамдарда көрсөткүч болгону 35% экен. Недостаток, жетишсиздиги да, белок менен жырдын жетишсиздиги 35%, анын ичинен 27 май, 7% энергия болуш керек экен да. Бирок 74% элдин 74%
Анын ичинен 76 жана 7 эркектер жана 71,1% аялдар жанагы айтылган 400 грамм жашылчадан 5 порция болуш керек экен да. Ошол 5 порциядан болгону 5 порциядан аз пайдаланышат экен. А бардыгы 5-9 же болбосо жок дегенде бир 7 порция болуш керек экен да. Ал биз мындайча айтканда, эгерде мындай эл үчүн түшүнүктүү болуш үчүн жанагы эт тартабыз го, деги кыргыздар конок чакырганда бир 25 сантиметр диаметри. Ошондой тарелканы алганда теңи ошол жашылча жер жемиш болушу керек да. Андан бир 4 бөлүгү дан азыктары да, мындай жанагы гречка болобу, же болбосо деги ар кандай крупалар. Геркулес болобу, ошондой крупалар да. А дагы бир бөлүгү эттин түрлөрү, же болбосо жанагындай фасоль, бобовый деп коебуз го, бурчак классына кирген өсүмдүктөр. Мына ошол болуш керек экен. Аны тамактанганда ошол тарелка 2 жолу түштө жана кечинде мындайча айтканда туруктуу болуш керек, толук тамактаныш үчүн. А эртең менен баягы шашканда жумуртка жейби же кичинекей каша жейби да. Анан ошол эле кичине алдыга өтүп кеттим окшойт, бирок ошол эле мезгилде ошол тарелкадагы эт дагы, берки жанагы дан азыктары дагы, крупаларчы алмашылып туруш керек. Андан тышкары биздин баягы өзүбүздүн иштеп чыккан материалдардан айтып атам да, ошол эле жанагы көк чөптөр жана жашылча жер жемиш деген теги, тарелканын теңи. Ошондогу өңдөрү менен дагы алмашып туруш керек. Жок дегенде бир 3 түр, мисалы сабиз сары болсо, кызылча фиолетовый болсо, мындай көк, сыя көк. Анан капуста, ак капустаны кошобуз да. Ошондо 3. Эмки кечки тамакка аларды эмес, бөлөк жер жемишти, бөлөк түрдөгүлөрдү кошобуз да. Ошентип күнүгө алмаштырып, анткени ар бир түр жер жемиштеги же болбосо өсүмдүктөрдөгү ар бир түр өзүнчө витамин жана микроэлементтерди өзүндө камтыйт. Эгерде биз ошолорду улам алмаштырып, улам түрлөштүрүп жесек, анда баягы толук тамактанууга абдан бир чоң кадам болот дегендей да. Устаканды демек жер жемиш, жашылча жемиш кылып кошуп тартыш керек экен демки да. Бул эми баягы салат деп атабыз да, ошонун өлчөмүн айтып атабыз да, ошончолук көп болуш керек. А биз болсо көбүнчө жашылчаны эмнеге колдонобуз? Баягы салаттардын үстүнө гана кооздоп коебуз, болду. А биз аны жешибиз керек. Анан өзүңүздөр билсеңиз керек, ошо Кыргызстанда учурда жашоо минимуму бул 5600 сомду түзөт. Бул акчага, ушул каражатка кандайдыр бир витаминдүү тамак, аш алса болобу дегеле, ушуну менен кандай кылып чоюп туура тамактанууга аракет кылса болот? Мындай тамактанса болот деп айтууга болбойт го. 5600 сом бүгүнкү базар баасын эске алганда бир эле кирип чыкканга жетип калышы мүмкүн. Сиз жарым-жартылай уже жооп берип коюңуз. Мына биз атайын карап чыгып сак, быйылкы жылы, 20-жылы жашоо минимуму 5600 эмес, даже 5358 сом 53 тыйын болуптур дагы. Анын ичинде азык түлүк товарларына 3483 сом 6 тыйын каралыш керек экен. Нан 503 сом 42 тыйын, картошка 125 сом 38 тыйын, жашылчалар 251 сом 84 тыйын, мөмө жемиштер 450 сом 96 тыйын, жана ушинтип сүт, балык буларды болуп келип, анан биз бул азыктар мына сиз туура эле айттыңыз, ачарчылыкты сезбегенге эле жетиштүү. Ачарчылыкты сезбегенге. А башкача айтканда, адамдын азыктарга болгон бардык муктаждыктарын камсыз кылганга жетиштүү эмес. Демек, ушул биздин эл көбүнчөсү баягы тое жебестик. Ач коюп калбастын эле аракетин көрүп жүрөт экенбиз да, мындайча айтканда. Ушундай, туп-туура. Түшүнүктүү. Анан жалпы эле ушул тамактануу, ар бир жарандын тамактануусу жалпы мамлекеттик тамак аш коопсуздугуна киреби? Тамактануу коопсуздугуна. Анан ал кандай сакталышы шарт? Кирет. Анткени бул башында эле айттык го, тамак аш коопсуздугу бул өлкөнүн коопсуздугу. Анткени чек ара жабылып калса, мисалы мына канча жолу болду да, ун жетишпей калса, негизги азык.
же болбосо бөлөк нерсе жетишпей калса ачарчылык башталып кетиши мүмкүн да. Ал үчүн ошол өзүнчө деги кампаларда даяр болуш керек. Биз айтып атабыз да, жанагы запастар болушу керек да. Ал үчүн ошо биз мисалы азыр жанагы облусттар менен иштеп атабыз деп атпайбызбы? Ошол суроолорду көтөрүп атабыз да. Мына ар бир айылда барбы силерде кампалар, мына ошол эле малга жем, өзүңөргө буудай, мурда бир погрептер болчу эле Советтер Союзу убагында туурабы? Атайын өкмөт сатып алчу эле резервтер болчу эле да. Мына азыркы мезгилде мына көптөр айтып атат, баягы камдуулар сактап калыптыр ошондой кампаларын. Кээ бир айылдарда бар экен, бирок көпчүлүгүндө талап баягы эл деле ошол убагында түшүнбөптүр деп атпайбы? Андай нерселер жок экен. Баягы ар бирөө өзүнүн гана муктаждыгына жараша, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жана баягы билип сактоону билгенине жараша даярданып атат да өзүнө. Анан негизи ар бир үй бүлө, ар бир жаран өзүнүн ушул коопсуздугун, тамак аш коопсуздугун өзү камсыз кылыш керек. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эми баягы бар да, эми аны азыр дагы алдыда айтып кетебиз го, эгерде такыр эле мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, баягы өкмөт жардам берет деген. Бирок ар бир жаран өзүнө даярдоого ал баягы укугу дагы бар, жана обязанность деп коебуз го. Милдеттүү. Анан ушул тамактанууда жаш айырмачылыкты эске алуу зарылбы? Маселен, жаш балдарга моунча сомго эле же могу эле азыктар жетет, анан карыган, улгайган кишилерге мындай эле тамактанса болот же сөзсүз аларга көбүрөөк витамин керекпи дегендей. Ар бир курактын өз өзгөчөлүктөрү бар. Мына ошону сакташ керек да. Кармаш керек дагы, ошону пайдаланыш керек. Анткени мисалы жанагы бекеринен Кыргызстанда эне сүтү менен баланы чоңойтуу закону кабыл алынган эмес. Анткени бул абдан чоң мааниге ээ экен. Анткени эгерде балдар эне сүтүн 6 айга чейин бир гана эне сүтү менен чоңойтулса, анда бул балдардын иммунитети күчтүү, кийинки анча-мынча састык тумоолорго моюн бербейт. Андан кийин 6 айдан кийин суу дагы берилбеши керек да. Анткени кичинекей баланын ашказаны кичинекей. Эгер бир кашык суу берип койсо, анда ал бир күндүк ошол бир эмгендеги алчу өзүнүн организмине керектүү микроэлементтерди кабыл албай калат да. Эненин ашказан толуп калбайбы? Толуп калат да, кичинекей. Ошон үчүн 6 айга чейин суу дагы бербей, бир гана эненин сүтү менен чоңойтуш керек. Азыр көбүнчөсү жанагы сместерге өтүп кетип атат, бирок ал сместерди баягы ыйлабайт бала, бирок пайдасы эненин сүтүнүкүнө жетпейт да. 6 айдан кийин кошумча тамак бере башташ керек дагы. Мүмкүн болсо бала канчалык ошол эмчекти эмемдесе, эмизе бериш керек. Анткени эненин сүтү дайыма болгонун эне балага берет дагы, иммунитети күчтүү жана жакшы балдар болот. Анан көбүнчө мореки ушул эненин сүтүн эмбеген балдар мындай сасык тумоо дыбууларга урундуу болуп, ошолдун кесепетинен мына кийин эгер иммунитети начар болсо ар кандай ооруларга ооруй берет дагы. Ошолор мисалы бир жылда азыркы мезгилде ошол 300гө жакын бала ошол гана себептен ар кандай ооруларга учурап чалдыгып калат дагы, анан кийин жоготуп алып атабыз да. Мына ошол эгер бир гана ошол эне сүтү менен толук 80%ке жетсек, анда ушул балдардын өлүмү кыскарат эле да. Андан кийин аялдардын ден соолугу. Мына балдарыбыз биздин келечегибиз, алардын тамактануусун жакшыртыш керек. А эми энелер балдардын келечеги да алар. Балдардын келечеги. Эгер эненин ден соолугу ошол түйүндүк болгон кезинде абдан мындай начар болсо, витамини аз болсо, анда көп балага дагы, энеге дагы абдан чоң коркунучтарды алып келет. Анткени төрөт учурунда көп энелер жок болуп калып атат да. Анткени баягы кан абдан суюк болот дагы, темир жоктугунан, свертываемость деп коет баягы. Ошол аз болот дагы. Энелер эгер кан кетчү болсо, аны токтото алышпайт да. Токтото алышпайт. Мына ошон үчүн бул бир коркунуч энелер үчүн. Анемияны жоюш керек да энелердин арасында. А балдар үчүн коркунуч кандай? Ошол канчалык темир жана фолий кычкылы деген болот. Ошого жараша ар кандай мүчүлүштүктөр балада пайда болот да. Анткени
темир жана фолий кислотасы канчалык жетишсиз болсо мындагы түйүндүк пайда болгон убакта ошончолук мүчүлүшүктөр пайда болот. Анткени мына статистикалык боюнча мындай даныйлар бар да. Тубаса кемтик менен төрөлгөн балдардын саны азыркы мезгилде 25%ке көбөйүп кетиптир. Сиздерге ыраазычылык. Телекаршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ардактуу угармандар, биз Ачык кеп программасынын алкагында кыргызстандыктардын тамактануусу жана деги эле туура сапаттуу тамактануу үчүн көрүлүүчү аракеттер тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн биздин конокто азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануунун сапатын жакшыртуу коомдук бирикмесинин координатору Калида Аманова жана коомчулук менен байланыш түзүү боюнча адиси Тагир Осмоналиев болду. Биз менен угушканча сак саламат болуңуздар. Ачык кеп